Окуучулар же жаш балдар жакшы көрүп ала турган дүкөндөрдө өзгөчө ушул окуу жайлардын же мектептин жанындагы бир майда бир дүкөн окшогон жерлерде сата турган бир майда витамин окшогон, бир таттуу окшогон, мармалад окшогон, же эмне бир кирешке окшошкон бир нерселерди сата берет да, буну каяктан келгени да белгисиз. Көбүнчө кытайча жазуулар менен жазылган, анын курамында эмне бар экени белгисиз. Ал жөнүндө мисалы үчүн мамлекеттин уруксаты же болбосо атайын бир мындай таможнядан текшерүүдөн өткөндүгү жөнүндө бир барактары, сыртындагы бир этикеткасы жок болгон белгисиз бир таттуулар бар. Ушул таттууларды жаш балдарга такыр алып бербешиңиздер керек. Алардын курамында көбүнчө ар кандай ароматизаторлор бар, даам чыгаргычтар бар, жыт чыгаргычтар бар. Ошолор адамды өзүнө тарта берет, бирок ал зыян нерселерден турат. Көбүнчө денеге зыян алып келе турган кошулмалар бар. Андан сырткары ал жакта пальма майы бар, жана кум шекер бар. Ушул азыктарды, ушул таттууларды жаштар көп жегенде аларда кант диабет оорусу пайда болушу мүмкүн, кан тамырларында оору пайда болушу мүмкүн, нерв оору пайда болушу мүмкүн. Көбүнчө ушул жанагындай мындай өзүн контролдой албай калган, көзөмөлдөй албай, ыйлай бере турган, эмоцияга алдыра бере турган абалдардын баардыгы тең ушул дүкөндөрдө сатылган, өзгөчө ошо киргенде эле жаш балдар көрүнө турган кылып алдына тизип коюшат да. Ушул нерселерди алып бербеңиздер. Жана ушул нерселерди мындай сатууга дагы уруксат бербеш керек. Себеби жаш балдарга көбүнчө эмне берилиш керек? Табигый азыктар берилиш керек. Качан гана курамы аныкталган, зыяны жок болгон гана тамак аштарды беришибиз керек. Ал эми курамында эмне бар экендиги белгисиз, зыяндуу же болбосо сырттан келген, башка чет тилде жазылган тамак аштарды алып бербеңиздер. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга туура кам көрүңүздөр. Аларды туура нерсени сатып алганды үйрөтүңүздөр. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыздар.